Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Менин атым Абдыкеримова Салтанат. Мен санариптик сабаттуулук боюнча машыктыруучумун. Бул видео сабактын максаты сиздерди мамлекеттик органдар менен онлайн режиминде иштешүүгө жардам берген санариптик платформалары менен тааныштыруу. Билем KG, Жол KG, GMD KG платформалары менен активдүү жаран болууга, күнүмдүк жашоону жакшыртууга жана бүткүл өлкөгө тиешелүү чечимдерди кабыл алууга катышууга жардам берет. Бул видео сабак Кыргызстанда улгайган адамдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү үчүн санариптик технологиялар долбоорунун алкагында түзүлгөн. Көңүл буруңуздар. Видеону көрүп жатканда, эгерде жетишпей жатсаңыз, сиз видеону токтотуп, кайра артка жүрө аласыз. Ошондой эле, эгер сиз бир нерсени унутуп калсаңыз, анда ушул роликке кайтып келип, керектүү учурду кайрадан көрсөңүз болот. Төмөндөгү сыпаттамада ар бир теманын убактысы көрсөтүлгөн. Билем KG. Келиңиздер, таанышуубузду Билем KG тиркемесинен баштайлы. Билем KG калкка көрсөтүлүп жаткан мамлекеттик кызматтар жөнүндө маалымат берүү, административдик тоскоолдуктарды жеңүү жана жарандардын мамлекет менен өз ара аракеттенүүсүн жөнөкөйлөтүү үчүн иштелип чыккан маалыматтык платформа. Билем KG тиркемеси кандай документтер керек экенин, кандай органдарга кайрылуу керектигин жана ар кандай турмуштук кырдаалдарда эмне кылуу керектигин билүү үчүн түзүлгөн. Билем KG тиркемесин кантип жүктөп алууга болот? Аны Play Market же App Store'дон жүктөп алсаңыз болот. Издөө тилкесинде Билем KG тиркемесин териңиз жана жүктөө баскычын басыңыз. А дегенде биз жөндөөлөрдөн тилди тандап алабыз. 3 тил жеткиликтүү: орус, кыргыз, англис. Тиркеме жеңил интерфейсти камтыйт. Анда бардыгы так көрүнүп турат. Башкы баракчада нускамалар бар. Анда сиз өзүңүздүн укуктарыңыз жана мамлекеттик органдардын кызматкерлеринин милдеттери жөнүндө билсеңиз болот. Керектүү документтердин формалары жана үлгүлөрү менен таанышып, зарыл болгон мамлекеттик уюмдардын даректерин жана телефон номерлерин биле аласыз. Сизди кызыктырган каалаган түзүмдү тандап алууга болот. Мисалы, мамлекеттик каттоо кызматы жана анын мазмуну менен таанышууга болот. Мен ижара келишимине кызыгам жана ижара келишимин түзүүдө маанилүү болгон нерселердин бардыгын ушул жерден окуй алам. Же саламаттык сактоо баскычын басып, андан кийин 70 жашка чейинки пенсионерлер үчүн жөлөк пулдар бөлүмүнө өтүп, сиз кандай жөлөк пулдарга укугуңуз бар жана жөлөк пулдарды алуу үчүн эмне керек экенин биле аласыз. Ошол эле нерсе башка түзүмдүк бөлүмдөр үчүн да жасалышы мүмкүн. Аналитика бөлүмүндө социалдык, экономикалык жана санариптик темалар боюнча аналитикалык макалалар топтолгон. Жаңылыктар бөлүмүнөн сиз мамлекеттик органдардын ишиндеги жаңылыктар жөнүндө маалымат таба аласыз. Биз жөнүндө бөлүмү Transparency International жөнүндө маалыматты жана анын байланыш телефондору тууралуу маалыматты камтыйт. Анан, албетте, сиз кайрылуу жазуу баскычын басып, өзүңүз жөнүндө кыскача маалыматты толтуруу менен кайрылуу жаза аласыз. Ошондой эле, кайрылуу талаасына сизди кызыктырган суроо же Кыргызстандын мамлекеттик органдары менен өз ара аракеттенүүңүзгө байланыштуу даттануу жазсаңыз болот. Жообу сиз көрсөткөн электрондук почта дарегине жөнөтүлөт. Тиркеме сыяктуу эле функцияларды аткарган Билем KG сайты да бар. Бирок сайтта кошумча баарлашууга, суроолорду берүүгө жана маалымат алмашууга боло турган форум бар. Кийинки Жол KG платформасына өтөбүз. Ал дагы сайт жана тиркеме түрүндө бар. Сизге ыңгайлуусун колдонуңуз. Жол KG тиркемеси бул Кыргызстандын жолдорунун интерактивдүү картасы. Бул карта сиз төмөнкүлөрдү жасай ала тургандай түзүлгөн. Жолдордун абалын көрүү үчүн жакшы, орто, начар, кайсы жерде оңдоо иштери жүрүп жатканын же жол жабык экенин текшерүү үчүн, жолдор боюнча даттанууларды же сын пикирлерди калтыруу үчүн. Жол KG тиркемеси бул Кыргызстандын жолдору. Экрандан сиз логотипти көрөсүз. Тиркемени жүктөөдө анын окшош сүрөтү бар экенин текшериңиз.
Тиркемеге киргенден кийин адамдын сүрөтүн көрөсүз. Аны басуу менен тилди тандап катталсаңыз болот. Катталгандан кийин сиз кайрылуу калтырсаңыз болот. Бул үчүн кошуу баскычын басыңыз жана картада сиз каалаган сегментти тандаңыз. Бул үчүн смартфонду манжаңыз менен бир нече жолу кызыл төнөгүч пайда болгонго чейин басыңыз. Ал мүмкүн дароо пайда болбойт. Кабатыр болбоңуз. Тынч улантыңыз жана кызыл төнөгүч пайда болот. Картаны кичирейтүүгө жана чоңойтууга да болот. Аймакты белгилегенден кийин көйгөйдү кыскача сүрөттөп, сүрөттөрдү 3 же 5 даана жүктөңүз жана жөнөтүү баскычын басыңыз. Сиздин кайрылууңуз ийгиликтүү жөнөтүлдү. Эске сала кетсек, JoelKG сайтына да кирсеңиз болот. GMD-KG платформасы бул Кыргызстандын мыйзам чыгаруу демилгелери жөнүндө. Өзүңүздүн мыйзам чыгаруу демилгелериңизди жарыялап, башка колдонуучулардын идеяларына добуш бериңиз. Мурунку платформадагыдай эле GMD-KG сайты жана тиркемеси да бар. Тиркемени жүктөп жатканда экрандагы сүрөткө көңүл буруңуз. Сизде ошол эле нерсе чыгышы керек. Тиркеме ошондой эле абдан ыңгайлуу жана жеңил интерфейске ээ. Анда кайда жана эмне бар экени дароо түшүнүктүү. Оңдон жогору карай адамдын сүрөтү бар баскычты басуу менен сиз тилди тандап каттала аласыз. Катталбасаңыз добуш бере албайсыз жана демилгелериңизди тапшыра албайсыз. Катталуу үчүн сиз оңдон жогору карай адамдын сүрөтү бар баскычты жана каттоо баскычын басып, өзүңүз жөнүндө кыскача маалыматты толтуруп, каттоодон өтөсүз. Негизги экран дароо эле добуш бере турган бардык идеяларды тизмелейт. Жогору караган бармак макул, төмөн караган бармак каршы дегенди билдирет. Экрандын ортосундагы кошуу баскычын басып, өз демилгеңизди жазсаңыз болот. Жөнөкөй форманы толтуруңуз. Демилгеңиздин аталышы жана идеяңыздын маңызы эмнеде? Мисалы, пенсияны көбөйтүү же жашы жете электерге самокат минүүгө тыюу салуу. Эгер бар болсо, демилгенин маңызын чагылдырган сүрөттөрдү же документтерди тиркеңиз. Сиздин демилгеңиз сайттын модерациясынан текшерүүсүнөн өтөт жана андан ары тиркемеңизде пайда болот. Оңдон төмөн карай 4 квадратты басып, сиз бардык демилгелериңизди камтыган каттоо эсебиңизге киресиз. Эң негизгиси, демилгени түзүп, досторуңузду жана тааныштарыңызды ага добуш берүүгө активдүү чакырыңыз. Элдик демилге 10 000 макул деген добуш болгондо каралат. Көңүл буруңуз. Эгерде сиз 3000ден кем эмес добуш топтосоңуз, анда сайттын жааматы сиздин катышууңуз менен аны ишке ашырууга укуктук экспертизадан баштап, тиешелүү бийлик органдарынан өткөргөнгө чейин ар тараптуу колдоо көрсөтөт. Ошондой эле сиз GMD-KG сайтына кирсеңиз болот. Корутунду. Ошентип, бүгүн биз сиздер менен 3 платформа менен тааныштык. BilemKG, JoelKG, GMD-KG. Эске сала кетейин. Бул платформалардын ар бири тиркеме жана сайт түрүндө жеткиликтүү. Ошондой эле сиз бул платформаларды сизге ыңгайлуу болгон формада колдоно аласыз. Келгиле, платформалар эмне жөнүндө экенин эстеп көрөлү. BilemKG бул сизге жардам бере турган мамлекеттик кызматтар жөнүндө маалымат. Кандай документтер керек? Кайда кайрылуу керек? Ар кандай турмуштук кырдаалдарда эмне кылуу керек экендигин билип аласыз. Ошондой эле мамлекеттик органдардын ишиндеги мыйзам бузуулар боюнча билдирүү калтырууга жардам берет. JoelKG Кыргызстандын жолдору. JoelKG тиркемеси бул Кыргызстандын жолдорунун интерактивдүү картасы. Бул карта сиз төмөнкүлөрдү жасай ала тургандай түзүлгөн. Жолдордун абалын көрүү үчүн жакшы, орто, начар, кайсы жерде оңдоо иштери жүрүп жатканын же жол жабык экенин текшерүү үчүн, жолдор боюнча даттанууларды же сын пикирлерди калтыруу үчүн. GMD-KG
Бул Кыргызстандын жашоо турмушун жакшыртуу боюнча жарандардын демилгелерин жөнөтүү үчүн платформа. Анда сиз айылды, аймакты же шаарды өнүктүрүү боюнча идеяларыңыз менен бөлүшөсүз. Бул идеяларды ишке ашыруу үчүн колдоо табасыз. Башка адамдар буга чейин кандай демилгелерди сунуштаганын билип, добуш бересиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Санариптик технологиялардын жардамы менен активдүү жаран болуу оңой экенин унутпаңыз. Билем KG, Жол KG, GMD KG сайттарына жана тиркемелерине шилтемелерди ушул сабактын сыпаттамасынан тапсаңыз болот. Ошондой эле видеодогу бардык маалыматтар электрондук окуу китебинде бар. Аны сыпаттамадагы шилтеме аркылуу улгайгандар үчүн ресурстук борбордун сайтынан окуп, жүктөп же басып чыгарсаңыз болот. Долбоор улгайгандар үчүн ресурстук борбор тарабынан Transparency International менен өнөктөштүктө Европа Бирлигинин колдоосу менен ишке ашырылууда.